Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Биз сүйүп угуп жаткан эки тарап чыгармасы буюрса бүтөөрүнө аз калды. Бул чыгарма 3 китептен турат. Бүгүнкү угулуучу 9-бөлүм экинчи китептин аягы болуп саналат. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Көкбөрү начальниктин астына кавказдыктын берген кагазын койгондо, тиги капыстан чоң кашык талкан сугунуп алган адамдай аптыгып калды. Туу иттики, ушунча сурадыбы? Ооба, ал биздин шарттын оордугун, бизде башка арга да, убакытта жок экенин түшүндү окшойт. Ооба, айтпадым беле, ал ошондой шүмшүк. Эми көнбөскө чарабыз жок. Ал бул акчаны алып келчү кишиңер менен чогуу ала келгиле деди. Эмне дейт? Начальник чочуп кетти. Ооба, ошондой деди. Болбосо сөз болбойт дейт. Туу ит десе. Ал эмне, бизге ишенбей атканыбы? Ким билет. Эмнеси болсо да ал бизге ошондой шарт койду. Мына сага маселе. Түрмөнүн начальниги башын мыкчып ойлонуп калды. Биз Акматовду бүгүндөн калбай жоготушубуз керек бул жерден. Эми кандай кылабыз? Менде бир ой бар, деди Көкбөрү. Кана, айта салчы оюңду. Начальниктин көздөрүнөн от жана түштү. Кассирге кайрылыш керек. Бизге азыр андан башка эч ким бере албайт бул сумманы. Анан турнир бүткөндө биз аны менен эсептешебиз. Мунуң да акыл. Баракелде, сен өзгөчө сыйлыкка татыктуу болуп турасың кийинки кезде. Эмесе жөнө кассирге, деди начальник көңүлү жайлана. Алмазды ошол эле түнү түрмөдөн алып чыгып кетишти. Мурунтан ойлонуштуруп койгон план боюнча Алмазды тоого жеткиргенден кийин гана коңгуроо кагышты. Түрмөдөн адам качкандыгы жөнүндө билдирчү жердин баарына билдирип, мындайда көрүлчү чаралардын баарын көрүп, түрмөнүн начальниги кара күчкө кол алдындагыларга каарын чачты. Көкбөрү болсо Алмазды Бектурга тапшырып, өзү дароо түрмөгө кайтты. Ал келген учурда түрмө ызы чууга чулганып калган экен. Эч кимге билинбей өз ордуна келип жатып калды. Жамандык жерге жатпайт дегендей Алмаздын түрмөдөн качканы желдей тарады. Калдар аке уккан кулагына ишенбей делдейип далайга турду. Эго куйгун ал эмнеси? Биз аны бошотолу деп болгон аракетти кылып атпадык белек. Бошонооруна 5 күн калганда ушинтет беле. Ушундай да болобу? Эми эмне кылыш керек? Ой, чунак бала. Эми кармалса түрмөдөн качкандыгы үчүн биротоло отурат го. Ата, антип көп ойлонбоңузчу. Балким бул жалган кабар болсо керек. Кубан атасынын жанына келип, аны ийинен кармады. Я, жалган дейсиңби? Мындай сөз жалган жерден чыкпайт го балам. Мен максатка кайра барайын. Ал эмнеси болсо да так билет. Калдар аке эсине келип турган ордунан козголду. Аңгыча ары жактан уңулдап келе жаткан машинанын үнү угулду. Кубан атасы өкө тең машина келе жаткан тарапты карап туруп калышты. Мелисанын машинасы го. Кубан колун серепчилеп карады. Алар эмнеге келе жатышат? Калдар акенин жүрөгү жамандыкты сезип бир булкунуп алды. Машина так үйдүн алдына келип токтоду. Машинадан формачан 2 милиционер, анан жөнөкөй кийимчен бирөө түштү. Ассаламу алейкум аба. Айылдык милиционер биринчи кол алышып учурашты Калдар аке менен. Саламатчылык балдар, бул силер кайдан? Биз айылдан эле келе жатабыз аба. Кайда баратасыңар? Сиздикине келдик аба. Жумуштарыбыз болуп калды. Бул киши Борбордон келди, а бул болсо райондук милициядан. Участковый бириги экөөнү тааныштырды. Жолуңар болсун, бизде эмне жумушуңар чыгып калды? Аба, сизден Алмаз жөнүндө сурайлы дегенбиз. Сурагыла. Алмаз жөнүндө эмне сурайын дедиңер эле? Ал силер жака келген жокпу? Сөзгө Борбордон келген тергөөчү аралашты. Ал
тымызын эки жакта карап, бир нерсенин жигин издеп аткан өңдү. Айланайын, Алмаз азыр түрмөдө экенин жаш баладан өйдө билет го. Анан ал бул жерге кайдан келмегиле? Калдар аке тигини оңурая карады. Ооба, ал түрмөдө болчу, бирок 3 күн мурун качып кетти түрмөдөн. Силер анын качканы жөнүндө уккан эмес белеңер? Укканбыз, бирок ишенген эмеспиз. Ал эмне болуп качып жүрөт түрмөдөн? Эмне себептен качканын ким билсин? Азыр биз аны издеп жүрөбүз. Балким силер жака келип калдыбы дедик да. Участковый Калдар акени сынагандай карап, мыйыгынан жылмайды. Жок, ал бул жака келген жок. Айланайын, ал ошол түрмөдөн качып чыгып ушул жерге чейин кантип келмегиле? Келиши мүмкүн. Түрмөдөн качууга акылы жетип аткан неме болгондо да бир жигин билгизбей качкан. Бул жерге келүүнүн амалын деле табат эле да. Ой, сен эмне мага ишенбей турасыңбы? Калдар аке ачууланды. Ишенип атам. Бирок сиз уруксаат берсеңиз, биз үй жайды бир сыйра карап чыгалы. Кокуй, бул силер эмне мени катып отурат деп атасыңарбы? Жок ата, биз антип деле ойлогон жерибиз жок. Бирок жумуш ошону талап кылат. Биз Алмаздын бара турган жерлеринин баарын карап чыгышыбыз керек. Сиз туура түшүнүңүз. Тергөөчү Калдар акенин жообун күтпөй тиги экөөнү белги берди. Экөө үйдү, сарайларды, короону, Алтыгүл суунун челегинен өйдө тинтип чыгышты. Эч жерде жиги билинбейт. Калдар аке айласы куруп дөңгөчкө отуруп калды. Демек, чын эле качкан тура. Эми эмне болот? Ата, эгерде Алмаз сиздер тарапка келип калса, бизге сөзсүз түрдө кабар бериңиз. Мына бул кагазга кол коюп коюңуз. Тергөөчү Калдар акеге кагаз, калем сунду. Калдар аке карабай туруп колун койду. Ал түрмөдөн качкан болсо бул жерге келбейт, деди Кубан. Эмнеге келбейт? Тергөөчү Кубанды тикирейе карап калды. Ал бизге залакасын тийгизбейин деп келбейт. Аны башка жактан издегиле. Кубан жинин араң тыйып, кекээрдүү жооп берди. Балким сен билесиң кайдан издешти? Мен билбейм анын кайда барарын. Бирок бул жерге келбейт деп кепил боло алам. Ал башкаларга окшогон наадан, кем акыл эмес. Бул жерге келсе, бизге залакасы тиерин түшүнүп туруп келбейт бул жерге. Демек, сен анын эмне кылаарын билет экенсиң го? Участковый кер какышып калды. Ооба, билем. Мен Алмазды абдан жакшы билем. Кубан тилин тарткан жок. Анда айтчы бизге, ал кайда жашынышы мүмкүн? Ай бала, болду эми. Сен бизди колдон келет кылба. Карадыңарбы баарын, жок бекен? Анда кеткиле бул жерден. Аны издеп табуу силердин милдет. Же силер эмне? Биз менен акыйнеге айтышканы келдиңер беле. Калдар аке ордунан тура калып кыйкырды. Ата, кечирип коюңуз. Тергөөчү участковыйды жаман көз менен карады. Биз кетебиз. Бирок эгерде Алмаз кокустан силер жака келип калса кабарлагыла. Кабарлабай койсоңор, өзүңөр жоопко тартылып калышыңар мүмкүн. Жакшы туруңуз эмесе. Тергөөчү Калдар аке менен коштошуп машинага отурду. Тиги экөө аргасыз анын артынан отурушту. Алмазды тоодогу үйгө алып келишип, бункерге киргизип коюшту. Бункер үйдүн жертөлөсү болгону менен жашоого баардык шарттары бар экен. Уктоочу бөлмөсү, ашкана, жуунучу, daarаткана, ал түгүл машыгуучу бөлмөдө бар экен. Алмазга баарынан да машыгуучу бөлмө жакты. Машыгуучу шаймандардын бир топ түрү бар экен бул жерде. Демек, эми мен ушул жерде машыгат турбаймынбы, деп ойлоду Алмаз. Бул жерге кандай келип калганын таптакыр билбейт. Уктап ойгонсо эле ушул жерде болуп калыптыр. Алмазды качыраарда тамагына уктаткандары кошуп беришкен. Катуу уктап калган Алмаз канча уктаганын деле билбейт. Бул жер түрмөнүн эле ичиби же башка жакпы да билбейт. Бирок байкоосунда бул жертөлө экенин билди. Бир да терезе жок. Анан эмнегедир ичи билинер билинбес болуп балыржыттанып турат. Бул жертөлөгө мүнөздүү жыт экенин жакшы билет Алмаз. Бала кезинде мектептин жертөлөсүнө көп киришчү.
Алмаз бункердин ичин бир сыйра карап чыгып, төрдө турган диванга отурду. Башынын зыңылдап ооруп турганы жүдөтүп жиберди. Башын кармалап укалады. Ушул тапта эшик ачылып, колуна батнус көтөргөн олбурлуу жигит кирди. Саламатсызбы? Башын ийкеп учурашты да батнус менен алып келген тамактарды столдун үстүнө койду. Алмаз бул жигитти таңыркай карап калды. Өңү жылуу учурайт. Муну кайдан көрдүм эле? Ал оюн жыйнагыча жигит батнусту көтөрүп алып кайра чыгып кетти. Эшик шарактап бекилип калды. Алмаз алдындагы тамакты карап ойлуу отурду. Азыркы жигиттин өңү абдан тааныш. Бирок кайдан көргөнүн таптакыр эстей албай отурду. Оюна бир амал келди. Ал туруп барып эшикти катуу каккылады. Эшик кайра шарак этип ачылып, босогодо түрү суук, орто жаштан өтүп калган, бетинин тамтыгы жок тырыктарга толгон адам пайда болду. Жанагы жигитти көрөм го деген Алмаз чочуп кетти. Ошол замат өзүн колго алып, "Мен башым ооруп турат, мага дары берип коесуңарбы?" деп сурады. "Эмне дары?" Түрү сууктун үнү да өтө жагымсыз экен. "Баш оорунун дарысы болсо, аспирин же аналгин барбы?" "Азыр алып келип берем. Бир нерсе керек болсо, мына кнопканы бас", деп эшиктин оң капшытындагы кнопканы көрсөттү. "Жарайт", Алмаз шарт жооп берди. Аздан соң дары алып келип беришти. Бирок жанагы түрү суук неме эмес, орто бойлуу, чымыр денелүү жаш жигит келди. Дарыны берер менен чыгып кетти. Булар көп го бул жерде. Бул болбоду түрмө эмес го дейм. Мени башка жакка алып келишкен го. Ооба, мени эмнеге уктатып коюшмак эле. Башка жакка алып кетиш үчүн уктатышкан тура. Алмаз эми түшүндү баарын. Балким турнир өтчү жерге алып келишти. Ооба, болушу мүмкүн. Ошондуктан машыгуучу бөлмөсү бар тура. Эми мен ойлонуп отургандан пайда жок. Андан көрө тамактанып алып машыгууларымды уланта берейин деген чечимге келди. Тамактан соң бир аз жатып эс алды. Башынын оорусу басаңдап калды. Үстүндөгү кийимдерин чечип, машыгуучу бөлмөгө кирди. Бир маалда эшик ачылып, жанагы тамак алып келген жигит кайра келди. Эми Алмаз анын жүзүн жакшылап караганга аракет кылды. Демек, тамакташуу ушунун милдети экен го. Анын жүзүн жакшылап карады. Алмаздын мээсине чагылган тийгендей чарттей түштү. Ой, бул Адил го. "Адил, сенсиңби?" Алмаз кыйкырып жибере жаздады. Жигит бир саам Алмазды таңыркай карап калды. "Алмаз?" Ал да Алмазды тааныды. Бирок ошол замат эшик жакты бир карап алып, акырын эрдин тиштеп, эч кимге шек билгизбей дегендей кылды. Алмаз унчукпай отуруп калды. Ушул тапта эшик ачылып, жанагы түрү суук неме баш бакты. "Эй, эмне, уктап калдыңбы?" деп кыйкырды. "Баратам." Адил көңүл кош жооп берип, батнуска мурунку идиштерди салып чыгып кетти. Мына сага тамаша. Адил кайдан жүрөт бул жерде? Алмаздын аклы айран болуп отуруп калды. Адил экөө Афганистанда чогуу болушкан. Бир мүнөздүү, көп сүйлөбөгөн, бирок абдан карылуу жигит эле. Аскерге баргандан мурун эле бокс менен машыгуучу экен. Эми бул жерде болуп калганын кара. Кызык. Адил кайдан жүрүп ушул жерде болуп калды? Эгерде бул жер турнир өтө турган жер болсо, анда бул криминалдык чөйрөгө аралашып кеткенби? Ай, ким билет. Азыр заман башаламан болуп турганда дегиле эч нерсеге таң калып кереги жок. Адил болсо мени бул жерге кайдан түштү деп таң калып отурса керек. Алмаз ойлогондой Адилдин да башы маң болду. Алмаз эмнеге бул жерге түшүп калган? Ал эмне, криминалдык авторитет болуп кеткенби? Бункерге адетте криминалдык чөйрөдөгүлөр кандайдыр бир убакытка жашырынып турууга келишчү. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Андай болуш үчүн канча убакыт керек деги? Анан Алмаз дегеле криминалга аралашышы мүмкүн эмес. Бул жерде бир сыр бардай. Кандайча бул жерде болуп калды?
Ушул ой Адилге тынчтык берген жок. Афганистанда жүргөндө Алмаз экөө жакшы мамиледе болушчу. Алмаздын айтканынан кайтпаган, оюндагысын жалтанбай бетке айта алган курч мүнөзү Адилге жакчу. Адил өзү да ошондой болгусу келчү. Бирок жаратылыштан берилген мүнөзү башкача болчу. Бул жерге кокустан эле ишке орношуп калган. Жумуш таппай кыйналып жүргөн кезинде бир досу таап берген. Эй дос, мындай жумушту табыш аз зор. Майынан абдан жакшы. Болгону көргөн билгендериңди ичиңе сактап, жумушуңа так болушуң керек. Жан кыйнаганда эле жумуш эмес. Бир жума иштейсиң, бир жума эс аласың. Кожоюнга жан дилиң менен берилип иштесең, сени баардык жагынан колдоп кетет. Бул өтө кудуреттүү адам, деген досу. Досуна чексиз ыраазы болгон Адил ошентип ушул жерде иштеп калган. Жарым жыл иштегенден соң бул жер криминалдык чөйрөдөгү кадыр барктуу адамга тиешелүү экенин билгенде кеткиси келген. Бирок майнасы абдан жакшы. Мындай маяналуу жумушту күндүзү чырак менен издесең да таппайсың азыр. Көчөдө жумушсуздар көбөйүп, эл оор турмушка туш келип турганда Адил жумушсуз калгысы келген жок. Кайда барсаң мамайдын көрү. Бул жерден кеткенде ачка калмак белек. Үйдөгү бир туугандарын, апасын да ойлоп, ушул жерде калып калган. Ушул убакка чейин эч өзгөрүү жок. Бир калыпта иштеп жүрдү. Иштегенине жакында 2 жыл болот. Эми Алмаздын бул жерде болуп калышы Адилдин жан дүйнөсүнө бүлк салды. Бункердегилер менен сүйлөшүүгө таптакыр тыюу салынган. Алмаздын эмне себептен бул жерде болуп калганын кантип билем? Адилдердин үстүнөн караган Курман аттуу түрү суук неме бар. Ал шырп алдырбай жердин баарында жүрөт. Бул жерде иштегендердин кимиси кайда жүрөт, эмне кылып атат, ал түгүл кантип дем алып атканынан өйдө. Анын көз жаздымында калбайт эч качан. Ал күндөп түндөп ушул жерде. Качан эс алып, качан уктаарын да эч ким билбейт. Адил 2ге бөлүнүп кетти. Бир жагы өз жашооңду ойлоп, кереги жок жакка кийлигишпе десе. Бир жагы кантип ушулган кечкен согушта чогуу болгон жолдошуңдун тагдырына кайдыгер карайсың деп жатты. Балким Алмаз өз ыктыяры менен бирөөлөрдөн жашынып отурат бул жерде. Андай болушу да мүмкүн. Бирок бул жерди кантип тапты? Же кокустан бирөөлөр аркылуу таптыбы? Кожоюнга жакшы акча төлөсө, кимди болсо деле жашырып жатчудай бул жерде. Алмаздын тагдыры Адилди чындап кызыктырды. Оюнун баары ошондо болуп калды. Адытта күчөтүлгөн кайтаруу керек болгондо ушинтип эс алып аткандарды да чакырышчу жумушка. Демек, Алмаз өтө кымбат конок. Эмнеси болсо да этият болуш керек болуп калды. Адилдин жүрөгү кандайдыр бир өзгөрүүлөр болоорун сезди. Эми мурдагыдай өз жумушун гана аткарып тим болбостон, айланада эмне болуп жатканына кунт коюп көңүл бөлүп калды. Алмаз менен таанышкенимди бул жерде эч ким билбеш керек. Сак болоюн эми, деп ойлоду Адил. Алмаз бункердеги жашоосуна деле көнүп калды. Адам көнбөй турган эмне бар деги. Ушундай бункерлер болоору 3 уктаса түшүнө кирген эмес да. Жашоо көрсө аргырдуу турбайбы? Бирөөлөр ушинтип бункерлерди салып, бирөөлөр тоодо мал багып, бирөөлөр жер иштетип, бирөөлөр ууру кылып, бирөөлөр базарда соода кылып, койчу деги. Айтып отурса, жашоонун түркүн кырлары түгөнбөйт экен го. Жашоо мени чамындыдай алып жулуп кетип бартат. Эми дагы эмнелер болоор экен? Эгерде бирөөлөр менин жашоомдо ушундай өзгөрүүлөр болоорун алдын ала айтса, келжирептирсиң, дейт элем. Эми болсо, менин ушул башымдан өткөндөрдү айтып берсем, ишенер киши табылар бекен. Келжиребечи, дейт го. Алмаз өз оюна өзүнүн күлкүсү келди. Ойлору менен алпурушуп көпкө отурду. Бул жерде аны эч ким баланча саат машыгасың, түкүнчө саат эс аласың деп тескебейт. Көкбөрү Алмазды эркине койгула деген. Булар ошонун сөзүнө аткарып атышканын билген жок Алмаз.
Алмазды жетиштүү өлчөндө машыктырдым деп ойлогон Көкбөрү. Жем боло турган немени мындан ары машыктыруунун деле кереги жок болчу. Ойлору жүрүп отуруп Адилге такалды. Кызык, ал эмнеге менен таптакыр сүйлөшпөйт? Деги эле көрбөгөн адамдай го. Бирок ал айласы жоктон ошентип атат. А дегенде мени көрүп сүйүнүп кетпеди беле? Ошентсе да эч болбосо 1-2 ооз сөз сүйлөсө болот. Бирок анын оюнда бир нерсе бардай. Ал эмнени ойлоп атат? Бул жерде тартип катуу экенин түшүндү Алмаз. Иштегендер коноктор менен сүйлөшүүгө таптакыр болбойт экен. Деги эле бул жертөлө кайсы жерде болду экен? Шаардын ичиндеби же таптакыр башка жактабы? Адилден көп нерсе сурагысы келет. Бирок ооз ача элек. Ойлор менен алып урушуп отуруп, тамактанаар маалы болуп калганын да сезген жок Алмаз. Эшик ачылып, тамак көтөргөн Адил кирди. Стол үстүнө тамактарды койгон соң, кол аарчый турган кагазды акырын Алмаздын алдына түртүп койду. Алмаз башын көтөрүп Адилди карады. Тиги акырын башын ийкеп чыгып кетти. Ал чыгып, эшик шарактап бекилээр менен Алмаз кагазды алды. Салфетканын ортосуна бир ичке кыска карандаш салып коюптур. Анан кагаздын бүктөөчүсүн ачса, тил кат жазып коюптур. Алмаз, сен экөөбүз тааныш экенибизди булар билбеши керек. Сен эмне себептен бул жерде болуп калдың? Жообун ушул кагазга жазып, кагазды акырын ушалап кой. Карандашты daarатканага катып кой, деп кыскача жазыптыр. Катты окуган соң, аны чөнтөгүнө салып коюп, кайрадан ойго чөмүлдү Алмаз. Демек, Адил мен жөнүндө эч нерсе билбейт экен да. Эмне деп жазыш керек? Алмаз далайга ойлонду. Акыры мен бул жерге эмнеге келгенимди билбейм. Мени уктатып коюп алып келишти. Мен түрмөдө болчумун. Мени чоң турнирге даярдап атышкан. Билишимде мени жем кылышат окшойт. Бул жер кимдики? Сен өзүң кандайча бул жерде иштеп калдың? Канчадан бери иштейсиң? Бул жер шаардан алыспы? Деп жазды. Азырынча ушул эле болоор. Калганын Адилдин жообунан кийин көрөрүм деп ойлоду Алмаз. Эртеси Адил жооп алып келди. Мен бул жерде иштегеним 2 жылча болду. Бул жер өтө чоң, кадыр барктуу адамдыкы. Бул үй тоо башында жайгашкан. Бул жерге иштегендерден башка эч ким келбейт. Кожоюндун коноктору гана келет. Мен кокустан эле бир таанышым аркылуу келгем. Мага жумушум жагат. Оор деле эч нерсе жок. Кожоюндун криминалдык авторитет болгону бир аз тынчсыздандырат. Бирок мен иштеген эч деле жаман окуя болгон жок. Сен түрмөгө эмнеге түшүп калдың эле? Жем кылышат го дегениңди кандай түшүнсө болот, деп жазыптыр. Ошол күндөн баштап Алмаз менен Адил кат аркылуу бири-биринин таржымакалын билишти. Демек, Алмаздын башын сайып коюшкан тура булар, деп ойлоду Адил. Бул эмне деген шумдук? Эми кандай болот? Алмазды качан алып кетишет болду экен? Аны чын эле өлтүрүп салышабы? Адилдин мээсин ушундай ойлор эзди. Алмазды абдан күчөтүп кайтарып аткандарына караганда, мунун артында чоң адамдар турат. Кожоюн майда чүйдөлөр менен иш алып барбайт. Демек, кожоюнга да чоң акча төлөнгөн. Адил эйканжы болуп кетти. Алмазды өлүмгө кыя албай, бирок колунан эч нерсе келбесин да ойлоп чайналды. О, заманаң менен куруп кал. Ушундай да болобу? Алмаз ким менен беттешет болду экен турнирде? Балким Алмаз аны жеңет. Бирок ал жеңген күндө деле аны соо коюшпайт го. Миллиондордон кур калган немелер кантип тынч калышсын? Демек, турнир деген акча табуунун амалы экен го. Алар алдын ала ким утаарын чечип коюшат тура. Ошондо Алмаздын өмүрүнө турнир кандайча бүткөн күндө да коркунуч туулат экен да. Адил басса турса ойлонуп жүргөнүн Курман байкап калды. Сен эмне эле болуп жүрөсүң? Эмнегедир ойлонгонуң көп болуп атат, деди бир күнү алдынан чыга калып.
Кечиресиз, мен жөн эле апам жөнүндө ойлоп атам. Адил шашканынан эмне дээрин билбей ушинтти. Апаң эмне болду эле? Апам кичине ооруп жүрөт эле. Адил, апаң ооруса жаман болуптур. Бирок бул иште жүргөндө ойлонууга болбойт. Ар бир мүнөт сайын ар кандай окуяга даяр турушуңар керек деп айтпадым беле? Сен кийинки кезде формаңды да жоготуп баратасың. Машыгып атасыңбы? Албетте машыгып атам. Эмесе эсиңди жий. Экинчи ойлонгонуңду көрбөйүн. Бүгүн киши келет. Ошондуктан баардыгыңар оюңарды жыйыштырып, болгон көңүлүңөр жумушта болсун, деди Курман өкүм үн менен. Жарайт, мен түшүндүм. Адил так жооп берди. Демек бүгүн киши келет экен го. Ошол учурда Адилдин оюна бир нерсе келе калды. Ооба, этият болуш керек, бирок аңдыш керек. Бүгүн келе турган киши Алмаздын иши боюнча келет болуш керек. Азыр бул жерде Алмаздан башка конок жок. Балким башка иш менен деле келиши мүмкүн, бирок эмнеси болсо да аңдып көрөйүн. Курман айткан киши кечкурун келди. Аны баардык эрежелер менен тосуп алышты. Кожоюн өзү кошо чыгып, тосконуна караганда бул маанилүү адам өңдөнөт. Кожоюн аны дароо өзүнүн кеңсесине алып кирип кетти. Мындай учурда эшикти экөөлөп кайтарышчу. Бүгүн Адил менен Саматтын кезеги эле. Самат да Афганистанда аскерде болгон жигит. Бирок ал таптакыр башка жагында, башка бөлүктө болуптур. Эмнегедир кийинки кезде күзөт кызматына жалаң Афганистанда болгондорду алып калышты. Ал өзүнчө адат болуп калдыбы, же Афганистанда болгондор согушту көрүп такшалган жоокерлер болгону үчүнбү, айтор кайда болсо эле ушундай болуп калды. Азыр Самат менен күзөттө турганына сүйүндү Адил. Самат менен ымаласы жакшы. Жумуштан бош убактарында кезигип турушат. Самат деле айласы жоктон ушул жерде иштеп атканын айтат. Адетте Адил кожоюндун эшигинде күзөттө турганда ичиндегилердин сөздөрүнө деле көңүл бурчу эмес. Анын үстүнө алардын сөздөрү жакшы деле угулбайт. Бүгүн болсо болгон демин ичине алып, ичиндегилердин сөзүн тыңшаганга аракет кылды. Эшикке өтө жакын турууга болбогонуна жаман болду. Самат улам Адил жакка көз чаптырып коет. Анын тынчсызданып турганын сезди. Бул эмнеге мынтип калган? Адил акырын туйлап отуруп, эшикке кандай жакындап калганын да сезген жок. Самат аны карап, арыраак тур дегенсип акырын белги берип койду. Адил чочуп кетти. Эки жагын элеңдей карады. Мындайда маңдайында пайда боло калат Курман. Анын сегизинчи сезими күчтүүбү дайыма ушундай учурларда келет. Самат Адилди карап, эмне болду дегендей ээгин көтөрдү. Адил башын чайкады. Иштегилердин сөзүн тыңшоого эч болгон жок. Бирок алар тамактанууга ашканага барганда бир топ кызык сөз укту Адил. Буларды эч нерсеге түшүнүшпөйт деген ойдо болуштугу иш жөнүндө сүйлөшүп отурушту. Демек ошондой экен да. Кожоюн коногуна астыртан карады. Ооба, ошондой экен. Ставка Гориллага коюлуптур, деп жооп берди тиги. Горилланы утуш азырынча эч кимдин колунан келе элек. Ооба, ошондой дешти го. Ошо билгем да, ушундай экен. Көкбөрү капталын жеген шүмшүк неме Гориллага жем даярдап аткан экен да. Ошондой экен. Кожоюн диванга чалкалай калып ойлонду. Анда бул жолу абдан чоң оюн болот го. Кыязы ошондой го. Эшик алдында турган Адил тигилердин бир да сөзүн калтырбай укканга аракет кылды. Бирок тигилер сөздү башкага буруп кетишти. Кожоюндун кишиси кетери менен Адил Алмазга кат жазып даярдап койду. Көкбөрү деген ким? Сен билесиңби? Горилла дегендичи? Сенин божомолуң туура экен. Сени жем кылганга даярдап атышыптыр, деп жазды. Тамак киргизер маал болоору менен Алмазга көнүмүш адат менен катты берди. Алмаз катты алып ойлонду. Адил эмне?
мен үчүн бир нерсе кылгысы келип калганбы? Көкбөрүнү кайдан билди? Бул өтө опурталдуу иш экенин түшүнүп атабы ал өзү? Адилге жооп жазды. Адил Көкбөрү деген мен отурган түрмөнү караган киши. Ал ошол түрмөнүн начальниги менен биримдик. Горилла деген ким экенин билбейм. Сен эмнеге буларды иликтеп атасың? Алар өтө коркунучтуу адамдар. Мен үчүн бир нерсе кылам деп ойлобо. Андай кылыгың үчүн башын кетиши мүмкүн. Мага жазылган тагдыр ушундай болсо айла жок. Мен баардыгына көнүп калгам. Мен турнирге катуу даярданып атам. Балким мен жеңип чыгышым да мүмкүн. Аны жашоо көрсөтөт. Сен этият бол. Мындан ары бир нерсе кылууга аракет кылба. Адил Алмаздын жообун алганда ого бетер ойлонуп калды. Чын эле, булар коркунучтуу адамдар. Мен буларга каршы эмне кыла алам? Бирок Алмаз ушундай күлгүн жашында бирөөлөргө жем болуп калабы? Аны ойлогондо жүрөгү бир булкунуп, каңыргы түтөдү. Атаңдын көрү. Тиги кан кечкен согуштан аман келип, анан ушул жерде бирөөлөрдүн капчыгын толтуруш үчүн курмандыкка чалынабы? Эми кандай кылыш керек? Адил Алмазга кантип жардам берээрдин амалын таппай куруду. Ойлогон амалдарынын бирөө да жарабады. Эч нерсе ойлобой отуруп ала алган да жок. Ошол түнү ушаланып далайда уктады. Түшүнө полковник Степанов кирди. Степанов Адилге бир нерселерди айтып, бир жакты көрсөтүп аткан экен. Адил ойгонуп кетип, төшөгүнө отура калды. Тердеп чыккан экен. Оюна Афганистанга кетээрде полковник Степановдун айткандары келди. Силер армиянын гүлүсүңөр. Ошондуктан өзүңөрдү өзгөчө алып жүргүлө. Десант болуу ардактуу болгону менен ошончолук опурталдуу. Силердин өмүрүңөр мекенге таандык. Эсиңерде болсун. Жанды курмандыкка чалып баатыр болуу кыйын, өтө кыйын. Жанды аман алып калып баатыр болуу андан да кыйын. Көөдөндү койгулап башты канжыгага байлагандын кереги жок. Бирок силер жаныңарды талап кылган учурлар да болот. Ошондо буйдалбай акырына чейин турушуңар керек. Ошондуктан десантта жалаң эр жүрөк, тайманбас, чыныгы эркектер кызмат өтөйт. Ошондуктан десант болуу ардактуу. Десанттарды эң биринчи биримдик сактайт. Бири-бириңер үчүн жаныңарды аябаган учурда гана жеңиш силер тарапта болот. Силер бара турган жерде оюн болуп аткан жери жок. Ал жерде согуш алаамат болуп атат. Биздин мекенибиздин коопсуздугу үчүн ошол согушка аттанууга туура келет. Уулдарым, жаныңар жаратканга аманат болсун, аттангыла эмесе, деген полковник Степанов. Анда Адил полковник Союзда калат го деп ойлогон. Самолеттон түшүп атканда алдыда кетип бараткан полковникти көрүп абдан таң калган. Полковниктин сөзүн эстегенде көпкө чейин толкунданып, өзүн ошол Афганистанга кетип жаткандагыдай сезди. Жүрөгүнүн согушу катуулап, көөдөнүнө батпай бараткандай болду. Жок, мен бир нерсе кылышым керек, ойлонушум керек. Кантип бир амалы болбосун. Алмазды алып кетишерине деле саналуу күндөр калды. Ал жаңы келгенде бир айга келди дешкен. Демек, болгону бир жумадай убакыт калган тура. Адил канчалык аракет кылганы менен бир да амал таба албады. Күндөр өчүшкөнсүп, адаттагыдан алда канча тез өтө баштады. Чечим күтүлбөгөн жерден келди. Бир күнү кожоюндун кеңсесинин жанынан өтүп баратып, кыңая ачылып турган эшиктен кокустан кожоюндун буйругун угуп калды. Конокту эртең жолго даярдагыла. Көкбөрү айткандай кыласың, түшүндүңбү? Кожоюн курманга тапшырма берип жаткандай. Адил бир көз ирмем токтоп калды да жолун улады. Бул жерде таманы жумшак бут кийим кийип жүргөнүнүн ушунда пайдасы тийди белем. Тезирээк жоголууга шашылды. Бөлмөсүнө келип эшигин шап жапты да жанатан ичине чогулуп калган демин бир үшкүрүп чыгарды. Анан керебетине отуруп ойго чөмүлдү. Демек,
Алмазды эртең алып кетишет экен да. Көкбөрү эмне деп айтты болду экен? Булар алмазды алып келгенде уктатып алып келишкен. Демек кайра уктатып алып кетишет. Ооба, дал ошондой болуш керек. Адил отурган ордунан ыргып турду. Ооба, ошондой. Алмазды уктатып алып кетишсе, көп деле киши келбейт. Балким Көкбөрү өзү жалгыз келиши да мүмкүн. Кожоюн бул жерди болушунча жашыруун кармаганга аракет кылат. Ошондуктан Көкбөрүнүн жалгыз келишин өзү талап кылышы да мүмкүн. Алмазга кат жазыш керек. Алмаз, сени эртең алып кетишет экен. Сени балким кайра уктатып алып кетишет. Сен эртең мененки тамакты дарытканага төгүп, өзүң калп эле уктамыш бол. Балким Көкбөрү өзү жалгыз келет. Сен жолдо баратканда ыңгайлуу учурду таап, качууга аракет кыл. Көкбөрүгө алың жетет го деп ойлойм. Жанына киши ала келиши да мүмкүн, аны көрө жатарсың. Алар куралчан болоорун эсиңден чыгарбай алмас. Жатып өлгүчө атып өл деген. Жаныңды аман алып калууга аракеттен. Бул жерден кетүүчү жол шаардан алыс. Тоо аралап 2 сааттай жүрөсүңөр. Эгерде жарым сааттан кийин бошонууга аракет кылсаң, батышка кач. Сен тоодо жакшы жүрө аласың го деп ойлойм. Аракет кылсаң, күн баткыча казактар тарапка ооп кетесиң. Из калтырбаганга аракет кыл. Тигилер сени кеминде 6-7 сааттан кийин издей башташат. Ага чейин далай жерге кетесиң. Алмаз, аракет кыл. Өмүр бизге бир эле жолу берилээрин унутпа, деп жазды. Анан болгон акчасын 2 бүктөп, кагаздын ичине салды да кайра чөнтөгүнө салып койду. Эмнеси болсо да көрөрмүн деп сана аркабай отурган Алмаз Адилдин катын алганда ойлоно баштады. Балким чын эле мага берилген мүмкүнчүлүк болсо керек бул. Азаматсың, Адил. Болбой эле айла издеп жүргөн экенсиң. Бул жакшы амал. Адилге да залакасы тийбейт. Ооба, мен бул мүмкүнчүлүктү пайдалануум керек. Адил туура айтат. Жатып өлгүчө атып өлөйүн. Акыры мени ала турганы чын болсо, артымдан кубалап жетип алсын ажал. Эртеси эртең менен Алмаз уктамыш болуп калганда, аны келген машинага жүктөөгө буйрук берди кожоюн. Адил, Самат, анан дагы бир күзөтчү үчөөлөп салышты Алмазды. Алмазды колтуктан сүйөгөн Адил башкаларга билгизбей акырын чымчып койду. Ал коштошуп атканыбы же кандайдыр бир белги бергениби түшүнгөн жок Алмаз. Өлүк сымал шалактап жата берди. Уктап жаткан немени байлоонун кажети жок дештиби, аны байлашкан жок. Алмаз бир топ убак өткөндөн кийин акырын көзүн ачып карады. Алдыда бирөө эле отурат. Анын желкесинен эле Көкбөрү өз экенин билди. Көзүн кайра жумуп ойлоно баштады. Демек жалгыз келиптир. Анысы жакшы. Эч нерседен шек алган жок. А Көкбөрү атайын жалгыз келген. Алмаз жөнүндө эч бир жан билбеши керек эле да. Алмаз азыр түрмөдөн качкан адам катары издөөдө. Алмаз кайра көзүн акырын ачып, машинанын терезесин карады. Тоодо, болгондо да тоонун бийик жеринде бара жатышканын билди. Карагайлар тоо этектеринде өспөйт. Жол анча деле жакшы эмес өңдө. Өтө эле терметтеп атат. Көкбөрү отурган отургучтун коопсуздук ремени салпылдап баратат. Баары ойдогудай. Эми негизгиси чагылгандай шамдагайлык керек. Көкбөрү куралчаны албетте. Адатта оң капшытында алып жүрөт тапанчаны. Демек, биринчи иретте анын оң колун тапанчага жетпегидей кылыш керек. Анан тапанчаны сууруп алууга аракет кылыш керек. Көкбөрүнүн да күчүн эсепке алыш керек. Анын үстүнө ал абдан шамдагай. Оңдой берди болуп, машина бир жерден катуу силкинип, ойкуй түшкөндө. Алмаз аткан октой ыргып туруп, Көкбөрүнүн оң колун бир колу менен артка кайрып, бир колу менен салпылдап бараткан ременди анын мойнуна орой салды. Кол салууну күтпөгөн Көкбөрү бир көз ирмем өзүн жоготуп,
рульду сол колунан чыгарып жиберди. Машина калдаңдап барып, жолдун четине ыргып чыгып, ойкуп кайкып барып, чоң ташка такалып токтоп калды. Жан үчүн айгышкан күрөш экөөнүн тең канын кызытты. Көкбөрү жанды албастап, мойнундагы ременди бошотконго аракет кылды. Бирок Алмаздын күчүнө тең келе турган эмес. Муунгандан көз алайып, деми кырылдады. Алмаз чыканагы менен Көкбөрүнү көк желкеге бир урду. Мойну шалактай түшкөн Көкбөрү демин чыгарбай шылкыйып калды. Алмаз анын оң капшытындагы тапанчаны алып, өзүнүн чөнтөгүнө салды. Анан Көкбөрүнүн эки колун артына кайрып, ремень менен байлап салды. Күрөө тамырын кармап, Көкбөрүнүн тирүү экенин билди. Анын чөнтөктөрүн тинтип, болгон акчасы аз эмес экен, ширеңкесин, документтерин алды. Машинанын бардачогунан бир таңгак $1 тапты. Көрдү эле муну, мынча акчаны эмнеге салып алган? Ал жерде дагы бир тапанча бар экен. Аны да алды. Рахмат деп койду Көкбөрүгө карап. Бул эми далайда эсине келет. Ошентсе да бул жерден тез жоголуш керек. Алмаз машинадан түшүп, батышты көздөй бет алды. Тоодо жүрүүгө Алмаздай шыктуу адам чанда эле болсо керек. Күнгөй беттеги тоолорго бир сыйра көз жүгүртүп, кандайынан бул тоолорду оңой ашып кетсе болоорун божомолдоду да, кайберен сымал таштан ташка секирип, улам бир бадалдын артынан бултактап көрүнө калып, болуп көрбөгөндөй шамдагайлык менен заматта далай жерге узап барып, аздан соң таптакыр карааны көрүнбөй тоо койнуна жетип кетти.